Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз диаспорасынын башчысы Камчыбек Каримовду атып кетишти. Окуя 2-июлда күндүз саат 3-4 Каримов жашаган үйдүн жанында болгон. Кылмышкерлер маркумдун сумкасынын акчасын алып, из жашырганы айтылууда. Жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин өкүлү Матмырза Болотбеков бул кол салуу аны карактоо максатында уюштурулганын айтты. Базарда иштеп, өзү предприниматель болуп иштеп жүрөт. Жеке ишкер болгон да ушунча. Акчаларды жанында акча болгон, ошо акчалардын артынан түшкөн го, көрүп калганбы же кандай болуп, ошондой жанагы менен артынан түшүп, эч кандай бирөөгө мындай криминалдуу же башкага аралашкан жигит эмес болчу. Бул даже баягы кыргыздагы сөз барго, койдун оозунан чөп албаган адам болчу да бул киши. Полиция кылмыш ишин козгоп, тергөөчүлөр окуянын чоо жайын иликтеп жатат. 3-июлга медициналык экспертиза дайындалган. Камчыбек Каримов 2012-жылдан бери Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасын башкарып келет. Маркумдун артында жубайы жана 3 баласы калды. Азаттыкта азырынча кылмышка байланыштуу тергөөнүн маалыматтары жок. Кыргызстандын Орус элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова иш көзөмөлгө алынып, Екатеринбургдагы консулдук иштеп жатканын билдирди.